Сиздер азыр мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоо темасындагы 5-үлгү сабактын фрагментине видео сабакты көрөсүздөр. Бул сабакта берилген эрежелерди аныктоо үчүн мыйзам ченемдүүлүктөрдү анализдөө жана түзүү, мыйзам ченемдүүлүктөрдү улантуу менен окуучулардын функционалдык ой жүгүртүүлөрүн кантип өнүктүрүүгө боло тургандыгы көрсөтүлөт. Мугалимдер сабакты ачуу жана киришүү этабында сабактын темасы жана максаты менен тааныштырышат. Андан кийин окуучуларга жаңы көндүмгө жеңил өтүү үчүн жаңы тема боюнча таяныч билимдерди кайталоону сунуш кылышат. Окуучулардын түшүнүктөрүн калыптандыруу этабында мугалимдер окуучуларга жаңы типтеги маселелерди сунуштоо менен окуучуларды жаңы билимдер процессине тартышат жана аларга өз алдынча чыгаруу үчүн бир нече мүнөт убакыт беришет. Азыр болсо талкуулоо этабы ушул сабактарда кандайча жүргүзүлгөнүнө көңүлүңөрдү бурабыз. Окуучуларга берилген тапшырманы өз алдынча аткарып бүтүшкөндөн кийин мугалим аларды жооптору менен бөлүшүүгө чакырып, маселени кантип чыгаргандыгын түшүндүрүүсүн суранат. Окуучулар мугалимдин "сен жоопту кантип алдың? Эмне үчүн сен мындай чыгардың" деген сыяктуу багыттоочу суроолоруна жооп берип жатып, чыгарууларын түшүндүрүү жана негиздөө үчүн тиешелүү математикалык сөз байлыгын пайдаланышат. Маселенин чыгарылышын түшүндүрүүдө окуучулар маселени чыгаруу учурунда өзүнүн аткарган иш-аракеттерин айтып бериши, ал эми негиздөөдө болсо, эмне үчүн дал ошол амалды тандагандыгынын себеби жөнүндө айтышы талап кылынат. Эсиңиздерде болушу керек. Алардын аргументтери математикалык негизделген болушу керек. Талкуулоо этабындагы талкуунун көпчүлүк бөлүгүн окуучулар жүргүзүшөт. Бул түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясын эффективдүү кылат. Себеби окуучулар окуу процессине активдүү катышат. Мугалим болсо окуучулардын маселени кантип чыгарышкандыгын жалпылайт. Талкуунун маанилүү аспектиси окуучулардын шашпай, коркпостон өзүнүн чыгарылышын жана ой жүгүртүүсүнүн жүрүшүн түшүндүрүп берүүсүндө. Талкуу учурунда мугалим окуучулардын ката кетиргенин байкаса да, аларды токтотпойт жана каталарын оңдобойт. Тескерисинче аларга ката кетирүүгө мүмкүн болгон коопсуз чөйрөнү түзүп берет. Мугалим окуучуларга каталардын келип чыгуу себебин аныктоого, өз катасынын үстүнөн иштөөгө мүмкүндүк берет. Окуучулардын каталардын келип чыгуу себептеринин үстүндө ой жүгүртүп жатышып, туура чыгаруу жолдорун табышат. Алар өздөрүнүн каталарынан сабак алышат. Мугалим талкууну кунт коюп угат жана бул окуучулар менен бул тема боюнча чакан топтордо иштөө керекпи же бүтүндөй класс үчүн аны кайталап чыгуу зарылбы деп аныктайт. Кийинки видеолордо биз стратегиянын башка этаптарына жана мугалимдин сабакка чейинки жана андан кийинки ишмердүүлүгүнө токтолобуз. Саламатсыңар балдар? Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы сан удаалаштыктары. Демек, бүгүнкү сабакта биз силер менен сан удаалаштыгындагы калтырылган сандарды аныкталган эрежеге ылайык табууну улантабыз. Келгиле балдар. Биз кандай сан удаалаштыктарын билебиз? Эстеп көргүлөчү. Келе кой Кайрат. Кайрат жетиштүү болот бул жагы. Азаматсың. Кайрат, айта койчу, биз бул удаалаштыктарды кандай атайбыз? Биз бул жерде
өсүүчү жана кемүүчү удалаштыктарды көрүп жатабыз. Мында сандар анык эрежеге ылайык өзгөрүп жаткандыгын билебиз. Мисалы, биринчи катар мында ар бир кийинки сан мурунку сандан бирге чоңоюп жатат. Мисалы, 1, 2, 3, 4, 5. Экинчи катар мында ар бир кийинки сан мурунку сандан бирге кичирейип жатат. Мисалы, 5, 4, 3, 2, 1. Үчүнчү катар мында ар бир кийинки сан мурунку сандан 2ге чоңоюп жатат. Мисалы, 1, 3, 5, 7, 9. Төртүнчү катар мында ар бир кийинки сан мурунку сандан 2ге кичирейип жатат. Мисалы, 9, 7, 5, 3, 1. Азаматсың Кайрат, отура кой. Балдар, анда эмесе баарыбыз доскага көңүл бурабыз. Мында таблица турат. Азыр мен силерге тапшырманы айтам, кунт коюп көңүл бургула. Сапчада сандардын жазылуу эрежесин тапкыла жана катарды уланткыла. Тапшырманы аткаруу үчүн 2 мүнөт убакыт берем. Кана чыгарып баштайбыз. Балдар, силердин ар бириңерде ушул таблица карточкада таратылып берилген. Ошол карточкаларды толтурабыз. Ойлонуп 2 мүнөт ичинде сандардын жазылуу эрежесин табабыз. Балдар, бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кана ким өзүнүн жообун биз менен бөлүшүүгө даяр? Бул бош уячаларда кандай сандар болушу мүмкүн? Кана? Адина, айта кой. 2, 3, 4. А кимдин жообу мындан башкача? Самир? 2, 3, 1. А кимдин жообу Самирдин жообундай болду? Адин, айта койчу, эмне үчүн бош уячаларга 2, 3, 4 сандары жазылыш керек деп ойлойсуң? Жообуңду түшүндүрүп берчи. Мында 1, 2, 3 сандары катарынан жазылышкан. Кийинки сан биркелип жатат. Демек, андан кийин 2, 3, 4 сандары келет. А силер Адинанын жообу менен макулсуңарбы? Жок. Эмне үчүн макул эместигиңерди түшүндүрүп бергилечи. Арузат. 1, 2, 3 сандарынан кийин кайра эле бир саны жазылган. Ошол себептен 1, 2, 3 сандары дагы кайталанат. Ошол ал 4 санын жазып койгон. 4 санын ордуна 1 санын жазабыз. А силер Арузанын жообу менен макулсуңар балдар? Адина, а сен макулсуңбу? Же макул эмессиңби? Ооба, макулмун. Мен өзүмдүн жообумду оңдоп койгонга мүмкүнбү? Оңдой кой. Жакшы, Адина. Эми сен ушул сандык катарды уланта аласыңбы? Ооба. Кана ушул сан катарын улантып жазчы, Адина. 2, 3. Эмне үчүн ушул сандарды жазганыңды түшүндүрүп берчи бизге? Аруз өзүнүн чыгарылышын түшүндүрүп жатканда 1, 2, 3, 1, 2, 3 сандары кайра кайталанып жаткандыгын байкадым. Азыр бул сандар 3 жолу кайталанышат.
Азаматсың, Адина, отура кой. Азаматсыңар балдар, баарыңар эң сонун жооп бериңер. Келгиле балдар, башка тапшырманы аткарып, машыгып көрөлү. Кана балдар, бул уячага кайсы санды жазышым керек? 7. Бул уячага 5. Андан кийин 9. Ал эми бул жерге кайсы? Балдар айткылачы, мен таблицаны мындан ары уланта аламбы? Умар? Ооба, 5 санын жазабыз. Биз ошондо кайталануучу 9, 7, 5 сандарын көрөбүз. 9, 7, 5 сандарынын удалаштыгы кеми 3 удалаштык. Ооба балдар, бул кайталануучу удалаштыктагы коңшулаш сандардын айырмасы 2-ге барабар экенин байкадык. Демек, сандардын жайгашуу эрежесин түшүнүү жана орнотуу үчүн биз коңшулаш сандарды салыштырышыбыз керек. Анда биз сандык удалаштыкта сандардын жайгашуу эрежесин көрөбүз. Демек, сандардын жайгашуу эрежесин түшүнүү жана орнотуу үчүн биз коңшулаш сандарды салыштырышыбыз керек. Анда биз сан удалаштыгында сандардын аныкталган жайгашуу эрежесин көрөбүз. Биз буга чейин өсүүчү жана кемүүчү тартипте сандардын жайгашуусун билчүбүз. Ал эми бүгүн биз силер менен кандайдыр бир эрежеге ылайык кайталануучу сан удалаштыгы менен тааныштык. Бул кайталануучу сандар өсүүчү же кемүүчү тартипте жайгашуусу мүмкүн. Ал сандардын ортосундагы кадамдар ар түрдүү болушу мүмкүн. Бул жерде кадамдар 1ден, ал эми бул жерде 2ден көрүп атасыңар. Сандардын кайталануучу эрежесин табуу үчүн сандардын жайгашуусун карап чыгып, аларды кайталануучу топторго бөлүү керек. Андан кийин топтордо кайсы сан жетишпесе, аны толуктап жазып коебуз. Балдар, анда эмесе дептерибизди ачып, бул 2 таблицаны чийип коебуз, Келгиле балдар, анда эмесе практикалык ишке өтөлү. Мен силерге карточкалар таратып берем. Мында таблицадагы бош уячаларды толтурасыңар, андан кийин дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Адина, бул жерге эмнеге 5ти жаздың? Анткени биякта сандар 2ге көбөйүп жатат. А бул жерге эмне үчүн 5ти жаздың? Анткени 2ге азайып жатат. Азаматсыңар балдар, берилген тапшырманы баарыңар жакшы аткардыңар. Эми ручканы коюп, баарыбыз бул жакка көңүл бурабыз, балдар. Силерге дагы бир тапшырма. Бул таблицаны карайбыз, балдар. Бул жерде бош уячага кайсы сан жазылыш керек экендигин сан таякчаларынын жардамы менен көрсөтөбүз. Кайсы сан калтырылып кеткен?
Демек, балдар, бүгүн биз кандайдыр бир тартипте жайгашкан сандардын удаалаштыгы деген эмне экендигин билдик. Сандардын кайталануучу эрежеси аркылуу топторго бөлдүк жана калтырылып кеткен сандарды аныктап, удаалаштыкты толуктадык. Баарыңар азаматсыңар. Бул сабакта окуучулар сан удаалаштыгындагы калтырылган сандарды табышты жана кандайдыр бир анык эрежеге ылайык аны улантышты. Берилген удаалаштык кайталануучу экенин аныкташты. Киришүү этабында бул класс буга чейин өсүүчү же кемүүчү мыйзам ченемдүүлүктөрдү өтүшкөндүгүн билдик. Мугалим бул сабакта окуучуларда мыйзам ченемдүүлүктөрдөгү звенолорду байланыштыруучу эрежелерди аныктоо үчүн сандардын кайталануучу топторун аныктоо жөндөмү маанилүү экендигин түшүнүүсүн бышыктады. Мыйзам ченемдүүлүк бул сандарда, касиеттерде, объектилердин кубулуштарында кайталануучу туруктуу өз ара байланыш. Сабакта окуу ишмердүүлүгү окуучулардын функционалдык ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталды. Бул окуу ишмердүүлүктөрү сандардын ортосундагы байланыштарды терең түшүнүүгө, модельдештирүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө шарт түзөт жана функция түшүнүгүн окуп үйрөнүүнүн негизи болуп эсептелет.